Ер жігіттер елінің үні деген, елден шыққан жігіттер бар дейілгенен. Қытайдағы Қырғыз Юнион патриоттор танытуда Қырғызды сөзі менен. Қытай ел республикасында Қырғыздың қиын жігіттері Қырғыз Юнион жана патриот кейжи уюмдарын түзүшүп, Қырғыз асабасын алгылатып келишет. Бұл эки уюм тең жылдын чет өлкөдөгү мыкты диаспорасы наамына ээ болушту. Аталған уюмдардын Шанхайдағы негиздөөчү өкүлү Талант Молдалиев жана Бейжиндеги өкүлү Санжар Космосбеков алдыңыздарда. Чокулардай эң бийик максат менен азыртадан арышын таштап кенен алыстагы Евгений Ваккерибиз ааламга жолду салды спорт менен. Обладатель серебряных медалей азиатских игр, чемпионата Азии по велоспорту, один из самых известных велогонщиков нашей страны и мира. Евгений Ваккер, легенда кыргызского спорта. Несмотря на то, что он уже давно проживает далеко от родины, но он всегда с гордостью выступает под флагом Кыргызской республики. Он становится победителем в номинации «Гордость нации за рубежом». Для получения награды мы приглашаем его тренера Акрамова Эркена Хашимовича. Жана сыйлыкты тапшыруу үчүн алдыңыздарга СССРдин эл артисти жана Кыргыз эл артисти Самара Токтаконованы чакырабыз. Итак, номинация «Гордость нации за рубежом». Кыргыз спортунун жүзүн тарбиялаган адамдар бар. Бул чак коштоп туруңуздар. Чет жерде жүрүп, кыргызды кыргыз кылып чыгарабыз деп башын бириктирип, иш уюштуруш деле оңой нерсе эмес. Атайын статуэткабыз 30 000 сом сыйлык акча жана фонддун атынан диплом.